Саламатсыздарбы, биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз сиздерге агрономия тармагындагы дагы бир пайдалуу маалыматты айтып өтүүнү туура көрдүк. Кадимки сүттүн жардамы менен бадыраңдан болуп көрбөгөндөй көп жана сапаттуу түшүм алууга болот. Натуралдык таза азык болгон сүттүн курамында көптөгөн пайдалуу макро жана микро элементтер бар болуп, аны бадыраңды өстүрүүдөгү бардык этаптарда колдонууга болот. Сүт адамдын гана эмес, өсүмдүктөрдүн да чыңалып жакшы жетишүүсүнө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө бадыраңды сүт менен азыктандыруу дыйкандар үчүн сыйкырдуу таякчадай эле болуп калды. Бул элдик ыкма, сыноодон өткөн жана коопсуз. Сүт менен багылган бадыраң түшүмдү көп берип, экологиялык жактан да таза болот. Сүттү бадыраңга жаш көчөт убагында, гүлдөгөндө жана күйүп жатканда да колдонсо болот. Бадыраңды ар кандай зыянкечтерден, оорулардан коргоо үчүн сүткө йод кошсоңуз да болот. Ал үчүн жарым литр сүттү 10 литр сууга аралаштырып, 10 тамчы йод кошосуз. Даяр кошулманы жаш көчөттөргө 200 мл, ал эми чоңураак көчөттөргө болсо жарым литрден тамырынын астына куюп сугарасыз. Сиз муну сөзсүз сынап көрүңүз. Маалымат жаккан болсо видеого класс басып, бөлүшүп, комментарий калтырганды унутпаңыздар.